Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге кант диабети оорусу тууралуу маалымат бермекчимин. Анткени дал ушул темада айтылышы керек болгон сөздөр өтө көп. Тилекке каршы бир чыгарылышта булардын баарын жеткире албаймын. Улам мындан ары дагы сиздерге маалыматтар берилип турмакчы. Бүгүн болсо буга чейин айтылгандардан сырткары дагы билишиңиздер керек болгон маанилүү маалыматтарды сунуштамакчымын. Жана ушул видеону диабети бар болгон ар бир адам көрүшүн каалайт элем. Анткени бул өзүнүн ушул оорусун көзөмөлдөөгө бир чоң жардамчы болот эле. Буга сиздер дагы жардам бере аласыздар. Кантип? Албетте лайк басып, жана ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин башка адамдарга жөнөтүү аркылуу жана жакшылыкка себепчи болосуздар демекчимин. Бүгүн сиздерге ушул кант диабети оорусунун бир бөлүгү болгон диабетическая нейропатия синдрому тууралуу маалымат бермекчимин. Диабетический нейропатия дегенде ушул көптөн бери ооруп жүргөн диабетиктер жакшы билишет деп ойлойм. Ушул буттун ушул тизедин ылдыйкы бөлүгүндөгү оорулар, тамандын муздашы, балтырларда кумуска жүргөндөй болгону, ушул жагымсыз сезимдердин бардыгы ушул нейропатия деп түшүнүшөт. Албетте бул туура. Диабетический полинейропатия ушул буттарда боло турган ушул өйдө айтылган симптомдордун жыйындысы. Бирок диабетический нейропатия бул бир гана буттун ошол төмөнкү бөлүктөрүнүн сезгенүүсү, ооруп калуусу эмес. Бул өтө чоң тема. Айтайын дегеним, адамдын денесинде канча нерв болсо, ошонун баары сезгениши мүмкүн. Глюкозанын ашыкча болуп туруусунан улам. Жана ошол эле учурда дагы бир эскертип кое турган нерсе, нейропатия бул бир гана глюкоза көп болгондогу пайда болчу оору эмес. Нейропатия башка себептерден деле болушу мүмкүн. Мисалы, токсический нейропатия деген бар. Алкоголду көп ичип жүргөн адамдарда ушул сезгенүү болот. Жана ошондой эле башка ооруларда, мисалы гормоналдык оорулардан гипотиреоз менен жабыркап жүргөн бейтаптарда дагы ушул нейропатия калыптанып калышы мүмкүн. Демек бизден эмне талап кылынат? Биз диабет менен ооруйбузбу, гипотиреоз менен ооруйбузбу, кайсы бир жакын адамыбыз көптөн бери ичип жүрөбү? Ушулардын бардыгы неврологко консультацияга барышы керек. Анткени өйдөдө айтылган нейропатия оорусу алардын бүтүндөй денесиндеги нервтерди жабыркатып коет. Натыйжада албетте эми жашоо деңгээли төмөн болот. Өзүн жакшы сезе албай калат, толук кандуу сезе албай калат, кыйналып жүрөт, дайыма ордуна калып турчу дарыларга муктаждык пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздин диабетиңиз барбы? Бир гана эндокринологко көрүнө бербеңиз. Сөзсүз түрдө неврологко, кардиологко, нефрологко, сөзсүз түрдө ушул врачтарга дагы бир жылда бир жолу болсо дагы консультацияга барып турушу керек. Анткени диабет бир караганда өтө жөнөкөй, өтө бир коопсуз оору. Ошол эле учурда башка жагынан алып караганда бул өтө олуттуу оору. Анткени ал бүтүндөй организмди жабыркатат. Жанагы молчаливый убийца деп жанагы гепатит С-ны айтып коебуз го, ошого окшош. Бул дагы ошол сиз глюкоза көбөйсө эч нерсени сезбейсиз, бирок убакыттын өтүшү менен көп жүргөн глюкоза сизди иштен жейт кадимгидей. Ошонун натыйжасында айлаңызды таппай каласыз. Медицинанын күчү жетпей калышы мүмкүн. Кудай эч кимге муну башына салбай эле койсун. Жана кыйналып жүргөндөргө Кудайым сабыр берсин дейли. Демек, диабетический нейропатия бул жалпы нервтерди сезгенде турган оору. Классификациясы дагы бар. Жалпысынан эки түрдүү бөлүнүшкө ээ. Биринчиси бул диффузный деп коет. Диффузный дегенде көп дененин бөлүктөрүндө болушу мүмкүн болгон сезгенүүлөрдү айтабыз. Мононейропатия айрым бир бөлүктө дененин, жана ошондой эле радикулопатия деп дагы
бөлүнөт. Албетте радикулопатия бул бир гана диабеттен калыптанчу оору эмес, бирок диабети бар адам дагы радикулопатияга кабылышы мүмкүн. Омурткаларындагы нервтер сезгениши мүмкүн. Жана ошондой эле башка классификациясы оорунун деңгээлине, даражасына жараша бөлүнүшү болот. Ар бир оорунун баскычтары бар го, ошол сыяктуу эле нейропатиянын дагы 4 баскычы бар. Нөлөбөй, биринчи, экинчи, үчүнчү. Өкүнүчтүү жагдай, мисалы үчүн сиз гепатит болуп калганыңызды эң эрте болсо 3 айдан кийин билесиз да. Ошол сыяктуу эле нейропатия болуп калганыңызды дагы көп убакыт өткөндөн кийин, экинчи, үчүнчү стадияга жетип калгандан кийин биле аласыз. Анткени ага чейин симптом болбойт сизде. Бул жаман. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Ушуга кабылбаш үчүн же шашпай кабылыш үчүн 20-30 жылдан кийин мейли ушу менен ооруйберейин десеңиз, анда сизден бир эле нерсе талап кылынат: глюкозаны нормадан ашырбаңыз. Ток карын болсоңуз дагы жок дегенде 8ден ашпасын. Ушинтип жүрчү болсоңуз, сиз нейропатияга кабылбайсыз. Жана бул учурда ошол диабетти дарылоодо биз билебиз, биринчи, экинчи типтеги ошол диабет бар. Эгерде сиздин ооруңуз биринчи тип болсо, кичинекейиңизден сахар менен ооруп ушул жашка жеткен болсоңуз, сизден эмне талап кылынат? Албетте, сизден бир нерсе талап кылынат: кандагы глюкозанын деңгээлин нормада сактоого умтулуу. Сиз жанагы диета боюнча сизде көп маалымат болуш керек да. Хлебный единица дегендерди өтө жакшы билишиңиз керек. Ошондо сизде инсулинди өтө көп колдонгонго муктаждык болбойт. Эгерде сиз экинчи типтеги бейтап болсоңуз, айталы 35-40 жаштан кийин диабетке кабылган болсоңуз, 60 жаштан кийин диабетке кабылган болсоңуз, анда сизге ушул кандагы глюкозанын деңгээлин нормада сактоо керектигинен сырткары кошумча жоопкерчиликтер бар да. Ошолорду айтып өтөйүн. Бул албетте жашоо образды жакшы жакка өзгөртүү, зыяндуу адаттарды жоюу, тамеки тартуу, ичимдиктерди ичүү, ошондой эле ден соолукка залал тийгизе турган бардык факторлорду жоюу, өз убагында уктоо дегендей мисалы. Жана ошондой эле эгерде сиздин салмагыңыз нормадан ашыкча болсо, албетте нормага алып келүүгө умтулушуңуз керек. Эгерде нормадан ашыкча болсо, бул дагы нейропатияга кабылтып коет. Мындан сырткары, сизге дагы жүктөлө турган жоопкерчилик кыймыл аракетти, басууну көбөйтүү. Канча көп бассаңыз, ошончо жакшы болот. Көп басуу глюкозаны нормага келтирүүгө дагы жардам берет. Ушул айтылгандарга маани бериңиз, ушуларды аткарыңыз. Сиз дайыма жасай ала турган нерселер ушулар. Жана ошондой эле унутпашыңыз керек болгон нерсе: сизге жазылган бир таблетка же 2 таблетканы сөзсүз ичип жүрүңүз, бирок булар жардам бербейт сизге, эгерде диетаны сактабасаңыз. Диета жөнүндө буга чейин көп эле айтканмын. Кыскача дагы кошумчалап коеюн. Сизге 2 түрдүү азыктар тыюу салынат десем, өтө бир коркунучтуу, жаман сезилет. Жебеген аракет кылыш керек да. Биринчиси майлуу, ашыкча майлуу, чучук, сары май, каймак, сыр, сливочный масло, майонез, кетчуп, колбаса. Ушулар сизге эң жакпай турган нерселер. Койдун майын да унутуп калыпмын. Ушуларды жебейсиз, ичпейсиз. Мындан сырткары, экинчи өйдө айтат дегеним, бул ширин. Эмне ширин болсо ошонун баарын жебейсиз. Бирок бир нерсени унутпаңыз: ширин бул бир гана шекер эмес. Жада калса кээде мисалы саар кеч кичинеден шекер ичсеңиздер деле боло берет чай менен. Бирок шириндин ичине өтө көп нерсе кирет да. Эмне ушул таттуу болсо, ширин болсо, бал дагы сахарга болбойт. Ошону эске алыңыздар. Мөмө-чөмөлөр, кургак мөмөлөр деле таттуу, ширин. Буларды дагы жебеш керек. Аз кичинеден анча-мынча жесеңиздер эч нерсе эмес. Негизинен болбойт. Ошону эске алалы. Анан ак күрүчтүн ордуна кызыл күрүч, картошка мейли жесеңиз жеңиз, бирок аз. Күнүнө 1 дана деп коелу. 1 дана орточо картошка жесеңиздер эч нерсе болбойт. Анан бир күндө 3 жолу, макул 4 жолу
азырактан жейсиздер, ашыкча жолу тамактанбаңыздар. Ушуларды аткарыңыздар, Кудайым буюрса, сиздерде бардыгы сонун болот. Жана сиздерге кошумча жоопкерчилик. Кандагы холестериндин деңгээлин көзөмөлдөйсүздөр. Общий холестерин, липопротеид высокой плотности, низкой плотности, очень низкой плотности, триглицериди деген анализдер бар. Ушулардын ичинен өзгөчө экөөсү липопротеид низкий плотности и триглицериди. Ушуларды бир жылда 2 жолу тапшырып туруңуздар, каалаган лабораторияңыздарга барып. Жана жыйынтыгын кардиолог врачка көрсөтүп туруңуздар, же эндокринологко. Ал сиздерге зарылчылык болсо дары жазып берет, дарыланууга бир багыт берет. Эгерде муктаждык жок болсо, 1 жолу дагы тапшырып барып турасыз. Сизден ушулар талап кылынат. Экинчи типтеги диабет болсоңуз, ушул айтылгандарды аткарып коюу деле ооруну ооздуктоого чоң жардамчы болот. Анан өйдө айтып өттүм, бул бүтүндөй нервтерди сезгентет да, нейропатия. Ошолордун ичинен мисалы үчүн кардиоваскулярный деп коет, ушул жүрөктөгү бардык симптомдор ушул диабеттин таасиринде болушу мүмкүн. Жүрөктүн тез согушу, жүрөктүн оорушу, 10 метр баспай эңтигишиңиз, буттардын шишигени, ушул диабеттин кесепети, нейропатиянын кесепети. Гастроинтерстициальный деп коет. Бул ашказан ичегилердин сезгенүүсү, диабеттин кесепетинен, кандагы глюкозанын деңгээли жогору жүрүшүнүн кесепетинен. Ошол себептүү ушул ич өтүшү, мисалы үчүн ашказандагы оорулар, бул сөзсүз эле хеликобактерден болуп калбайт. Бул ушул кандагы глюкоза бийик жүргөндүн эсебинен дагы болот. Албетте гастроэнтологко көрүнөсүз, бирок эске алыңыз, сиздин ушул курсагыңыздагы оору диабеттен дагы болот. Эгер көптөн бери көп жүрсө, кандагы глюкоза, урогенитальный деп коебуз. Ушул эле айтып өттүм. Ушул диабеттин эсебинен аялдарда, эркектерде ошол жыныстык жактан алсыздык болушу мүмкүн, ар кандай оорулар болушу мүмкүн, түздөн түз тиешеси болушу мүмкүн да ушуга, нейропатиянын. Ошондуктан ушуларга кабылбаш үчүн, ар бир ушул дарыгерге барып жүрбөш үчүн эмне кылыш керек? Кандагы глюкозанын деңгээлин ооздукташ керек. Ушул эле кылып коюңуздар, бардыгы сонун болот. Дагы эмне айтылбай калды? Айткым келгендерди адашпасам баарын эле айтып өттүм. Баарын тубара кабыл алыңыздар. Видеону сактап коюп, 1 айда 1 жолу угуп турсаңыздар дагы жакшы болот. Албетте башкаларга дагы жөнөтүңүздөр. Анан дарылануу боюнча айтып коеюн. Дарылануу врач сунуштаган дарылар менен болот. Бирок көп учурда ушул врач сунуштаган дарылар дагы жардам бере албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошого жетпегенге аракет кылайлы. Анан сиздерге сунушталган ар кандай витаминдер, ар кандай баттар, ар кандай бир майлар, булар жардам бербейт. Үмүт кылбаңыздар. Эч нерсе, чөп, эч нерсе жардам бербейт. Алардан үмүттөнбөй эле коюңуздар. Андан көрө туура дарыланыңыздар. Кудайым буйрса, сиздерде бардыгы жакшы болот.